Ырчы Нурмат Садыров Айзада Жамгырчиеванын колун сурады. Социалдык тармактарда ырчы Нурмат Садыров белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын колун сураган видео тарады. Видеодо Нурмат Садыров кафедеги элди ортого чакырып, Айзадага гүл берип колун сураганын көрүүгө болот. Ал эми шоу бизнес өкүлдөрүнүн күйөрмандары эки жаатка бөлүнүп талкуулашууда. Бир тарап 1 апрель эл аралык күлкү күнүнө карата тамашалап жатат десе, экинчи тарап 2 жашка бакыт каалашууда. Ошондой эле буга чейин Айзада Жамгырчиева Нурмат Садыров экөөнүн окшош кийим кийип түшкөн сүрөтүн жеке баракчасына жүктөгөн. Булак ЖТТВ KG. Матраимов ооруканадан номер 47 абакка которулду. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Райымбек Матраимов номер 47 абакка которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маалымдады. Ал буга чейин Бикар жекеменчик клиникасында жаткан. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги Бикар жекеменчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бир нече кылмыштарга шектелген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы номер 47 абакта жатат. Булак Азаттык. Кыргыз-өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери жүргүнчүлөр үчүн ачылды. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох-Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. 1 апрелде бекеттердин расмий ачылышына Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев, Өзбекстандын Фергана облусунун акими Хайрулло Бозоров, эки өлкөнүн күч органдарынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай, мындан ары ал жактан жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр өтө алышаары. Оор жүк ташуучу автомашиналар азырынча өтпөй турганы айтылды. Фергананын жетекчиси Бозоров Азаттыкка Сохто эч кандай чектөө болбой турганын, эки өлкөнүн жарандары тоскоолдуксуз өтө аларын билдирди. Сох-Рыштан жолу 2013 Чарбак окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан Пүлгөн чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Буга чейин Кыргызстандын жарандары үчүн бул жол аркылуу транзиттик каттамга чектөөлөр бар болчу. Булак Азаттык.